Талак. Сен менен жашабайм. Үйүңө жогол. Мына ушул сөздөр бүгүнкү күндө Кыргызстанда кадимкидей эле кандайсың деген сөзгө эле окшош болуп калды. Муфтиятка бара турган болсоң, ал жакта дагы аял менен эркек талак маселесин чечип аткан болот. Базарга барсаң дагы талак маселесин чечип аткандарды көрөсүң. Мындайча айтканда, бир инсан ачуунун негизинде аялына катуу бакырып, аялы дагы катуу бакырып, эркек өзүн кармана албай талак деп айтып алгандары канча. Андан кийин чыгат, мен аялымды жакшы көрөт элем, мен аялымды сүйөт элем, жөн эле айтып алдым, ачуунун негизинде айтып алдым деп айтып чыгат. Ошол эле мас болуп алып, арак ичип алып, талагын айтып алып, андан кийин молдого чуркайт. Алло, ассаламу алейкум. Мен талак айтып алдым, эми эмне болот? Бир жолун таап бериңиз деп молдого чалып атат. Билип коюңуз, эч качан кубанычтуу, бактылуу жашоодо жүргөн инсан талак маселесин көтөрүп чыкпайт. Анткени бул ачуунун негизинде айтыла турган нерсе. Ошол үчүн мен сиздерге эркек менен аял ушул ажырашууга ниеттенип жаткан учурда, же болбосо урушуп жаткан учурда 7 кеңешке көңүл буруп коюңуздарга суранат элем. Биринчиси, эч качан ойноп болсо дагы, тамашалашып болсо дагы талак деген сөздү оозуңуздан чыгарбаңыз. Анткени сиз эркексиз, сиз аял эмессиз. Эгерде талак деген сөздү айтуу мүмкүнчүлүгүн аялыңызга бергенде күнүнө сиз 10 жолу талак алат элеңиз. Ошол саңарындай сиз аял эмессиз. Сиз эркексиз. Сиз эркектигиңизди мына ушул жерде билдириңиз. Кээрки алымдардын көз карашында тамашалашып айтасызбы, башка кылып айтасызбы, оозуңуздан талак аялыңызга байланган болсо, демек талак түшөт деп айтат. А кээ бирөөлөрү болсо ниетке каралат деп бөлүнөт. Бирок мен бул жерде эч кандай талак түшөбү түшпөйбү бул жөнүндө айткан жокмун. Эми эки тарап урушууга келгенде мына ушул эркек эч качан талак деген сөздү оозуңа дагы албаган. Анткени динибизде жакшы сөз бар. Үч иштин чыны дагы чын, анын тамашасы дагы чын дейт. Биринчиси нике, экинчиси талак, үчүнчүсү болсо бул жанагы кулду азат кылуу. Эгерде сиз тамашалашып болсо дагы баягы бирөөнү кабыл алдым, туттум деп никеге ала турган болсоңуз, ага нике байланып калышы толук ыктымал. Же болбосо тамашалашып эле жөн эле аялыңызга талак айтып койгон болсоңуз, демек аялыңызга толук талак түшүп калышы ыктымал. Ошол саңардай кулду дагы мен азат кылдым деп айтып алсаңыз деле тамаша иретинде, ал азат болуп кетиши толук ыктымал. Ошол сыңарындай бүгүнкү күндө талак деген сөздү оозуңузга да албаңыз. Бул мына ушул 7 кеңештин биринчиси. Ал эми кийинки кеңештерди кийинки видеодон көрөбүз.